Кудайдын чакырыгы 16-июнь. Шабыл Дамаск шаарына Иса Машаяктын атын чакыргандардын баарын байлап, өлтүрүү үчүн бара жаткан. Жолдон ага Иса өзү жолукту жана Шабылдын жашоосу толугу менен башка жака бурулду. Улуу куугунтуктоочу Исанын улуу шакиртине айланды. Эми ал тайманбастан өмүрүн да тобокелге салган жакшы кабарчы болду. Исага кезиккен жерде Шабыл көздөрү ачык болгонуна карабастан эч нерсени көргөн жок. Аны колунан жетелеп Дамаскка алып келишти. Анын көзү 3 күн көргөн жок. 3 күн тамак да жеген жок. Анын ичине тамак да кирген жок. Ошондой эле көз аркылуу кирчүү маалымат да болгон жок. Кулагы угуп жатты. Угуу органы аркылуу гана маалымат ала алды. Шабыл кадимки эле күндүн жарыгын көрбөй калды. Ал суу да ичкен жок. Тамак ичкен жок. Азыр биз маалыматтардын заманында жашап жатабыз. Ушунчалык деңгээлде адам маалыматка ээ болуп көргөн эмес. Орозо кармаганда тамактан эле эмес, сырттан келип жаткан маалыматтардан да орозо кармасак өтө пайдалуу болмок. Орозо күнү алган маалымат жалгыз гана Теңирден болсо, жазууну окуп, ал тууралуу гана маалымат алып, анын сулуулугуна суктанып, улуулугун даңктасак, иштерин даңазаласак, ал аркылуу биз рухта өсөбүз. Шабыл дагы 3 күн жебей, ичпей, көрбөй Исадан нанды, сууну жана жарыкты тапты. Ошентип, Шабыл Дамаскта күтүп жатканда, ага Иса өзүнүн шакирти Ананияны жиберди. Ал келип сыйынганда көзүнөн чел кабык түшкөндөй болуп, ошол жерден көрүп калды. Иштери менен, сөздөрү менен Исага каршылыкта жашап жаткан адам Исанын өзү менен жолугушуңуз болуусун каалайбыз. Исанын жарыгын көргөнгө руханий көздөрүңүз ачылсын. Өмүр нанынан, өмүр суусунан татып көрүңүз.